алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер Манаска жердигинен бүткөндөй. Кыргыз элинин кеңири белгилүү өзгөчө зор көлөмдөгү баатырдык эпосу кыргыздардын көптөгөн кылымдар бою өз билгендери менен табылгаларынын алгылыктуулары, басып өткөн жолу менен башынан кечирген окуялары жөнүндөгү маалыматтардын орчундууларын дээрлик бүт чогулткан казынанын милдетин аткарып, элдин ыйык тутуп, укумдан тукумга сактап, улам толуктап келе жаткан улуу мурасы. Эл турмушунда мааниси орду боюнча улуттук сыймыгы катары баалануучу чыгарма. Манасты жалпы дүйнөлүк илимде кабыл алынган салтка ылайык эпос деп атоо жана ага таандык өзгөчөлүктөрдү эпос илимий термининин мыйзамдык талаптарына ылайык кароо туура. Жанрдык белгиси боюнча Манас баатырдык эпос. Эпосто кыргыз фольклорунун көптөгөн жанрлары да синтездештирилген, бири-бирине жуурулушуп эпостун мазмунуна сиңиштирилген. Кошоктордон, насаатырлардан тартып, санат-насыяттарга, макал-акаптарга, жөө-жомоктордун түрлөрүн тартып уламыш, мифтерге чейин эпостон табууга болот. Мазмунунун өзгөчө кеңдиги карабастан, Манас жогорку көркөмдүккө ээ чыгарма. Анын окуялары композициялык бир бүтүндүккө баш ийип турат. Баардык окуяларды бириктирип турган кызыл сызык Манас баатырдын өмүр жолу жана баатырдык иштери. Эл ишениминде Манас деген оор ысымды бала көтөрө албайт. Эгер ошол атка татыктуу болсо, наристи жаш курагында эле чарчап калат делген. Манастын негизги окуялары, сюжеттик линиялары менен элдин тааныш болушу. Чыгармадан бир нече сап, ырды жатка билбеген кыргыздарды табуу кыйын экендигин, эпостун эл арасында кеңири белгилүү экендигин далили. Манаска болгон элдин ушундай өзгөчө мамилесинен улам дүйнөдө теңдешсиз зор көлөмдүү көркөм чыгарма түзүлгөн. Өзү сыяктуулардын ичинде көлөмү боюнча Манас дүйнөдө Манаска теңдеш эпос жок. Манасчы Сайыкбай Карала уулунун жазылып алынган эпостун 3 бөлүмүнөн жалпы көлөмү 500.553 сап ыр. Бул көлөм гректин Илиадасынын менен Одиссеясынын бирге кошкондугу көлөмүнөн 20 эседей көп. Манастын ошол бир эле варианты илимде узак убакыт эң көлөмдүү эпос эсептелип келген. Инд элдеринин Махабхаратасынын 2,5 эсе чоң. Бүгүн илимге Манас эпосунун түрдүү көлөмдөгү 70-ке жакын варианты белгилүү. Чыгарманын илимге белгисиз тексттерин эл арасында иликтеп таап, азып алуу иштери улантылууда. Түп атасы түгөл хан, түбүнөн кыдыр дарыган, башка атасы Барыхан, башынан кыдыр дарыган, түшкөн душманын богон, түбүнөн куудай колдогон, кыз ташканы оңбогон, башынан куудай колдогон, басып өткөн жериңде батыр Манас көкжалды, базарлык калла орногон, хей, айың менен күнүңдүн тирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн тирөөсүнөн бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, типтүү кыргыз калкымдын тилегинен бүткөндөй, хей, жараткан көкө теңирдин жалынан бүткөндөй, аяламдын баарысы астын үстүн түшкөндөй, хайбатына Манастын алды калың кара жер, жерлигинен бүткөндөй, суудан чагалгандай, сүргүчтүн аркандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жеткен Манаска былай жетелеп сайып алгандай.